Ылдамдыкты 200ге ашырган шашып кайда барасыңар? Эртай Исаков мына бүгүн дагы жол кырсыгынан чырактай 4 бала мерт болгонун айтып чыкты. Ойноштун айынан болгон күйөөсү өрттөөгө аракет кылган келин окуянын чоо жайын айтты. Мен басмачымын, мени эч ким токтото албайт деген жаранды УКМК тизгинин тартып кармады. Жашай берсең көрө берет экенсиң. Аэропортто жөн гана турган баланы бейтаныш адам көтөрүп туруп жерге чапкан. Бала азыркы учурда комада. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Акырын айдагылач, карачы, кайерге шашып бардасыңар эй? Эмне деген киши өлдү, карачы мына 4 киши өлдү азыр. Ысык көлдө үрөй учурган жол кырсыгынан 4 адам каза болду. Ысык көл облусунда адам өлүмү менен коштолгон кырсык катталды. Окуянын видеосун активист Эртай Исаков жарыялады. Күбөлөрдүн айтымында жол кырсыгы бүгүн Чырбыкты Тору Айгыр унаа жолуна болгон. Унаа катуу ылдамдыкта саатына 150 чакырымга чейин бара жатып, кечээ автобус менен кагышкан. Кечээ автобус кагылышуудан качууга аракет кылып, бирок үлгүргөн эмес. 2003 балдар экен, 200 менен келип турабы? Субхан. Субханалла. Эмне мынча айдашат, Эртай. 2003 экен, Камера коюш керек экен. Жанакыны точка Б'ны срочно киргизип болбой калды. Айдын километр санай турган система бар го. Ойноштун айынан болгон күйөөсү өрттөөгө аракет кылган келин окуянын чоо жайын айтты. Ат башыда күйөөсү тарабынан сабалып, үстүнө бензин чачылып, кордук көргөн келин окуя тууралуу айтып берди. Бул тууралуу Турмуш басылмасы жазды. Жолдошум көңүлдөш таап алып, көп жылдан бери аны менен ачык эле жүрүп калган. Ошол себептен улам дагы бир ирет уруш чыгып кетти. Анан ал унаасын айдап чыгып кеткен. Коркуп эшикти бекитип алдым. Бир маалда терезенин айнегин талкалап кирип, үйдөгү буюмдарды талкалап кетти. Анан эки колуна 2 чоң бычак көтөрүп кайра келиптир. Бычакты мойнума такаганда өзүмдү жоготуп койдум. Сөгүнүп сагынып дагы чыгып кетти. Анан уюлдук телефонумду ала калып тарта баштадым. Бир маалда келип, телефонумду жулуп алып, мени башка чапкылады. Башым айланып, тамды таянып турганымда үстүмө май чачты да, ширеңки алып келем деп сыртка чыгып кетти. Ошол маалда сиңдим менен күйөө балам келип кайрылышты. Мен жолдошумдун бул кылыктары үчүн жооп берүүсүн талап кылам деген жабырлануучу. Коомго коркунуч жараткан басмачы кармалды. Спецназ өзүн басмачы деп атаган 43 жаштагы кишине кармап кетти. Буга чейин соц тармакта каршы тилкеге чыгып алып, экинчи айдоочуну сөгүп сагып, коркутуп, автоунаасынын айнегин таш менен талкалап салган кишинин видеосу тараган. Анда мен басмачымын, менин түбүмө эч ким жеткен эмес деп жатканын көрүүгө болот. Бул кишиге карата бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголду. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Кытайда көпүрө жүк ташуучуна асылып калды. 24 июнда Кытайдын Гучжоу провинциясында Сиажун тез жүрүүчү трассасындагы көпүрөнүн бир бөлүгү урап түштү. Бул тууралуу бир катар кытайлык маалымат каражаттары кабарлашты. Окуя таңкы саат 7:40 чамасында Санду уездинде катуу жааган жаандан кийин болгон. Көпүрө ураган учурда анын үстүндө жүк ташуучу унаа турган. Айдоочу тормоз басып токтогонго жетишкен, бирок фуранын алды жак бөлүгү чыгып, асылып калган. Куткаруучулар тепкич аркылуу көпүрөгө чыгып, аркан менен айдоочуну фуранын арткы жагынан чыгарып куткарышкан. Айдоочу жаракат алган эмес. Маалыматка ылайык, эртең мененки саат 5:51 жол кызматкерлери конструкциядагы деформацияны байкап, кыймылды чектей башташкан. Саат 7:11 трассанын бир бөлүгү толугу менен жабылган. Натыйжада жабыркагандар жок экени айтылды. Кытай бийлигинин маалыматына ылайык, көпүрөнүн астында бир нече курулуш техникасы болгон, бирок алардын ичинде адамдар болгон эмес. Бул маалыматты дрон аркылуу тартылган кадрлар тастыктаган.
Жапаровду Малайзияда кандай тосуп алышты? Президент Садыр Жапаров бүгүн расмий сапар менен Куала-Лумпур шаарына келди. Куала-Лумпур шаарынын эл аралык аэропортунан мамлекет башчысы, Малайзиянын эмгек министри Александра Нанталинги жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Флагшоқторго Кыргызстандын жана Малайзиянын мамлекеттик туулары илинип, килем төшөлүп, ардак кароолор ротасы тизилди. Кара суу базарынын жетекчиси соодагерди сабаганы тууралуу тасма тарады. Социалдык тармактарда кара суу базарында иштеген соодагердин базардын жетекчиси бөлмөсүндө уртукмук алганы жөнүндө видео тарады. Аны жарыялаган жаран ишкер базардын ээсине контейнерден тапкан акчасынын 10%-ын берүүдөн баш тарткан үчүн сабалганын жазды. Бул окуя боюнча текшерүү иштери жүрүп жатканын Ош облустук милициясы билдирди. Милиция базардагы окуя боюнча эки тарап тең арыз менен кайрылганын, арыздануучуларга соттук медициналык экспертиза дайындалганын маалымдады. Бала комада. Аэропортто чоочун киши 2 жаштагы наристени жерге катуу ыргытып жиберди. Орусиянын Шереметьево аэропортунда чоочун киши тааныбаган 2 жаштагы наристени көтөрүп туруп жерге катуу ыргытып жиберген. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Окуя 23-июнда аба майданынын багаждык кабыл алуу бөлүгүндө болгон. Кылмышка шектелип, Беларустун 31 жаштагы жараны кармалды. Бул факты боюнча жашы 7 элек баланы өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. 2 жашар бала учурда комада, абалы оор, омурткасы жана баш сөөгү сынып, башынан жабык жаракат алганы айтылат. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк, баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлү, элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушуга чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей. Жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Бүгүн чырактай болгон 4 баланын апасы өлдү. Бүгүн чырактай болгон 4 бала өлдү. Бүгүн бир үй бүлөнү баккан баатыр ата өлдү. Ошонун баары жол кесепетинен болуп атат. Урматтуу туугандар, жолго чыкканда тартип менен айдаңыздар. Өзү эле өлбөй аркасында жүктөп кетип аткан адамдарды, карама каршы тилкеде келип аткан адамдарды кошуп өлтүрүп атат. Ошон үчүн урматтуу туугандар, карама каршы тилкеге чыкпаңыздар. Биздин мыйзамда кандай сакталса, кутта ошондой айдаңга аракет кылыңыздар. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе тойбоз колбасасы боюнча. Тойбоз колбасасын мен иштеген жерим бар, текшерген жерим жок. Аны текшере турган биздин муфтиятыбыз бар. Аны текшере турган ошо муфтилерибиз бар. Ошол жерде биздин алымдарыбыз бар. Ошолор ошол жерде отурат. Ошолор бар. Бул адал, бул арам, буну мусулмандар жебеш керек деп текшере турган ошолор. Биздин муфтиятка кайрыларым. Урматтуу биздин муфтияттар, урматтуу алымдарыбыз бар. Ошол жерде адал, арам экенин иликтеп койсо өтө жакшы болот эле. Биз Кыргызстан мамлекети, мусулман мамлекетибиз, алхамдулилла. Ошондо мен тойбоз колбасасын бирөөгө бул жее деп айтпайм, жебе деп айтпайм туугандар. Мен просто өзүмдүн үй бүлөмө муну жеген тыйганмын, өзүм дагы жебейм, өзүмдүн тааныштарыма дагы сунуштап кетем. Качан муну жейбиз, качан ушуну биздин муфтияттагыларыбыз бул адал жей бергиле дейт, биз ошондо жей беребиз. Себеби кыямат күнү ошолор жооп беришет. Урматтуу туугандар, ушул видеону жалпы мусулмандар менен бөлүшүп коюңуздар. Муфтияттын аккаунтун белгилеп кеттиңиздер. Муфтиятыбыздан бир сураныч иретинде айтарым. Ошол жерде барып иликтеп, ушул арам же адал деп так даана бизге айтса, ошого карап ушу мамлекетибизде мусулмандарды ызычууга салбай, түрбөлөнгө салбай, акырын ушуну жаап койсок өтө сонун болот иншалла. Алла таалам барыңызга ыраазы болсун.